Аллахтың досы Ибрахим пайғамбарға келген Джабраил жана Микаил алейхиссалам туралы баян. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламға Ибрахим Халилуллах, Аллахтың досы деп нам бергенде, асмандағы періштелер айтышты. Ибрахимде аялы бар, баласы бар, мал-мүлкі бар, ал намға татықты бола албайт қо. Аллах Таала айтты: Ибрахимдин жүрөгүндө менин махабатымдан башка махабат жок. Ишенбесиңер сынап көргүлө. Джабраил алейхиссалам менен Микаил алейхиссалам экөөсү Ибрахим алейхиссаламга келишет. Ибрахим алейхиссалам жайлоодо кой багып жүрөт болчу. Ибрахим алейхиссаламдын койлорун кайтаруу үчүн 4000 ити бар болчу. Ар бир иттин мойнуна алтын кооздуктарды асып койгон эле. Ал жөнүндө сурашканда Ибрахим алейхиссалам мындай деп жооп берди: байлык ыпылас нерсе, итке керек деп иттердин мойнуна асып койдум. Ибрахим алейхиссалам эки коноктун алдына тамак жасап алып келип коет. Эки конок айтат: биз тамагыңды жебейбиз, тамагыңдын баасын айтмайынча. Ибрахим алейхиссалам айтты: тамактын баасы ушул калиманы айтып жей бергиле. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп тамак жээрдин астында айткыла. Альхамдулиллах деп тамактын акырында айткыла. Ал эки периште мындай дешет: сиз чындап Аллахтын берген наамына татыктуу экенсиз деп ооз үн менен бул калиманы айтышат. Субханаллахи мин кадимин ма агдамаху, ва мин каримин ма акрамаху, ва мин рахимин ма архамаху, суббухун куддусун роббул малаикати ва рух. Ибрахим алейхиссалам Аллах Тааланын бул сыпаттарын угуп, жыргап дагы уккусу келип, дагы бир жолу айткыла деп суранат. Алар айтышат: эгер акысын төлөсөң анан айтабыз. Ибрахим алейхиссалам айтат: ушул койлорумдун бардыгын бердим. Алар мурдагыдан да жакшыраак кылып үндөрүн кооздоп айтышат. Ибрахим алейхиссалам мурдагыдан да жыргап, эзилип, ээрип, угуп, дагы бир жолу айткыла деп суранат. Алар мурдагыдай эле акысын берсең, анан айтабыз дешет. Ибрахим пайгамбар мүлкүмдөгү бардык байлыгымды балдарым менен кошуп бердим дейт. Алар мурдагыдан да коозураак кылып айтышат. Ибрахим алейхиссалам дагы бир жолу айткыла деп суранат. Алар дагы деле акысын берсең айтабыз дешет. Ибрахим алейхиссалам айтат: мен өз напсимди да бердим, койлоруңарга койчу кылып алгыла. Алар Ибрахим алейхиссаламдын чыныгы махабаты Аллахта экенин билишип, таң калышып айтышат. Аллах Таала өмүрүңүзгө береке берсин, байлыгыңызга береке берсин, балдарыңызга береке берсин. Мен Джабраилмен, бул Микаил. Сиз биз ойлогондон да жогору экенсиз. Мал-мүлкүңүз өзүңүзгө буйрусун. Ибрахим алейхиссалам айтат: жок, мен берген нерсемди кайтарып албаймын деп, мал-мүлкүн бардыгын сатып, акчасына жер сатып алып, там куруп Аллах жолуна вакыф кылып коет. Яхья ибни Закария алейхиссалам Иблиске айтат: о Иблис, сага адамдардын кайсысы эң жаман адам, жана кайсысы эң жакшы адам? Иблис айтат: адамдардын эң жакшысы мага момун болсо да сараң болсун. Адамдардын эң жаманы мага фасык болуп кайрымдуу болсо. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 2-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.